Ысык көл өлкө бюджетине ири суммада киреш алып келүүчү аймак. Президент Садыр Жапаровдун бул облуска өзгөчө көңүл буруп жатканынын себеби дал ушунда. Эңириде инфраструктураны жакшыртуу башкы максат. Президент Садыр Жапаров бул багыттагы тапшырмалардын аткарылышын өзү текшерди. Иш Каракол шаарынан башталды. Президент Садыр Жапаровдун тик учагы Каракол эл аралык аэропортуна келип конууда. Бул жапжаңы тик учак менен президент гана эмес, сиз жана биз, эң башкысы Ысык көлгө келген туристтер дагы көлдүн кереметине асмандан көз салуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Ал эми бул СССРдин учурундагы учактар Караколдогу аба майданда 80-жылдардан бери турат. Тамтыгы чыккан бул самолеттордун ордуна чет өлкөдөн учактар келип конушу толук ыктымал. Анткени дал ушул жерде эл аралык талаптарга жооп берген аэропорт курулат. Каракол аба майданы 40 жылдан ашык убакыт бою кароосуз калган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен курулуш иштери 2022-жылы башталып, ага капсуланы өлкө башчы өзү салганын эскертели. Капсула салганы иш кандай жүрүп жатканын президент Садыр Жапаров жеринен күбө болду. Бул жакта иш тынымсыз, себеби аэропорт пайдаланууга берилсе, учуп конуу тилкеси 400 метрге узарат. Саатына 250 жүргүнчүнү тейлөөгө дарамети жетет. Учурда бул аэробекеттин пайдубалы толук кандуу түптөлүп, курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Ушул жылдын аягында бул аба майдан эл аралык жүргүнчүлөрдү кабыл баштайт. Бул деген Кыргызстанга туристтердин кышы жайы келүүсүнө өбөлгө болот. Ысык көлдө президенттин дагы бир тапшырмасы аткарылып жатат. Ал балыкчы Барыскоон унаа жолу. 50 жылдан бери оңдоо иштери жүргүзүлбөй келген бул жол Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2021-жылы ремонт иштери башталган. Баарынан да Барыскоон балыкчы унаа жолун ата мекендик ишканалар салууда. Мындайча айтканда жолдун ремонтун мамлекет каржылап жатат. Иштин жүрүшүнө кызыккан президент Садыр Жапаров дал ушул жергиликтүү ишканалардагы алешемдикти ачыктады. Битумдар азыр ушул күндө заводдогу баасы $400 керек болду. Безендебиз. Кампайтпа. Жок, 209. Жок, 209 менен мына алып келип атпайбы. А сен сразу эле айтып атасың, 2 эсе кымбат. Кандай кылып ата? Жок. Ортодо ал сен баягы мурдакы коррупционный метод менен алып аткан бааны айтып атпайсың. Шак эле 200ді кошуп туруп. Президент муну билбей калат деп ойлогонбу айтор ким билсин, жергиликтүү компаниянын өкүлү кубарып эле ары бери басып калды. Ошол боюнча сиз өзүңүз кемирип мен азыр жооп берейин, аспирация. Директор жооп берет, директор. Директор бул жактабы? Азыр. Унаа жолдун оңолушу эңириде жергиликтүүлөр үчүн, ошол эле маалда туристтер үчүн мыкты шарт. Учурда балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунда дагы жолду салуу иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Биз азыр Тоң районунун Кажысай аймагында турабыз. Бул жерде дагы жол курушчулар жолду пландагыдай аткарып жатышат. Бул жол тууралуу маалымат бере турган болсок, тууралыгы 21,6 метр. Ал эми асфальттын алдыңкы катмары болсо 9 сантиметр, ал эми үстүнкү катмары 6 сантиметрди түзүп, эл аралык стандарттарга жооп берген жол болуп калат. Ал эми жолдун бүтүшү 2024-жылдын аягына пландалууда. 2024-жылга Барыскоон балыкчы унаа жолун бүтүрүү үчүн жолчулар кышы жайы дебей эмгектенишүүдө. Башкысы биринчи орунда жолдун сапаты маанилүү. Ну, казып коюп турсаңар да, бул эмне ошо, эмне кылып атасыздар? Азыр кышында жер тоңгонда. Анан азыр күн погода жылып калып, ери баштады ужачы, тоң кетти да. Ошо азыр тоң кетти, текшерип атканбыз. Тоң жок бекен, бар бекен депчи. Азыр шуруп ойнап басып турабыз дагычы. Азыр бул жерде ошо кайсыл процесс жүрүп жатат бул жакта? Жерде азыр бул ВМКда ала турган, бул отметка чыгара турган немеде, ушул отметка чыгарышат да чыгарып. Анын үстүнөн кайра уже карьерный материал менен, одобренный карьерный материал менен кайра толтуруп көтөрүшөт да ужечи. Саббейс, анан бейс, бабейс үстүндөчү. Ошондон кийин асфальт төшөлөт. Астына деген баягы
Илбери биз давай эме аштоо мештеп жүрүп келип калабыз. А так неме менен ГОСТ менен азыр биринчисине рабочий слой кетет үстүнө. Анан кийин подстилающий слой, анан основание үстүнөн жана подгрунтовочный эмульсия, анан үстүнө неме кетет, асфальт кетет. Ушул тапта жолдун айрым бөлүктөрү асфальт төшөө этабында болсо, айрым бөлүгү пайдаланууга берүү алдында турат. Канча процент иштер аткарылган? Мына бул актан болсо 0-дан 25 немеге чейин ошо километр болсо, ошо 75%га чейин аткарылып калды да. 0-дан 25ге чейин. Пландалган иштин 75% аткарылып калды. Азыр болсо мына көрдүңүзбү, бул немеден 25тен баштап деген немеге чейин, 71ге чейин, бияктан 25-30% аткарылып калды. А биякта болсо азыр дорожный иштин баардыгын жүрүп атат. Мына өзүңүз белгилүү болгондой эле айтып, инертик материалдын баардыгын дайындатып атпайбы? Анысы баардыгын дайындашты. Аны дайындаган менен азыр болсо бияктан земляный работанын баардыгы жүрүп атат да. Аркамда турган бул имараттын тарыхы дагы өтө кызыктуу. Себеби дегенде 1965-жылы Кытай Эл Республикасы менен СССРдин ортосундагы мамлекеттик чек араны тактоо максатында ушул имарат 500 орунга ылайыкталып салынган. Учурда бул сот адилеттүүлүк үйү толук кандуу ремонттон өтүп, ушул жерде Ысык-Көл облустук соту, Ысык-Көл облустук административдик сотунун, ошондой эле Каракол шаардык соту ушул жерде жайгашып, сот кызматкерлерине жана жарандарга мыкты шарттар түзүлдү. Бул күндөрү Фемида өкүлдөрү үчүн өзгөчө кубанычтуу майрам, себеби алар жаңы имаратка көчүп киришти. Ага жараша толкундануу сезими да күч. Береги жакта жүзүнө кубаныч алган соттор турса, ары жакта сырткы кийимин чечип, президенттин келишине камынган Фемида өкүлдөрү. Эми аталган имараттын жумушу менен толук кандуу таанышуу максатында азыр президент Садыр Жапаров келип, сот кызматкерлери менен ушул имараттын ишмердиги боюнча аткарылып жаткан иштер боюнча таанышмакчы. Сот адилеттик үйүнүн сырты гана эмес, ичиндеги эмеректер да жалтырайт. Бардыгы жапчаңы. Андагы жабдуунун бекем бышыктыгын президент Садыр Жапаров өзү текшерип көрдү. Ар бир сот отурум залында видео байкоо орнотулушу ачык айкындуулуктун кепили. Ага ылайык имарат санариттештирүүнүн алкагында тиешелүү жабдыктар менен жабдылганын белгилейбиз. Ушул жердеги бардык процесстер комплекстүү түрдө ушул имараттын ичине бириктирилген. Маселен, бул жерде мисалы Ысык-Көл облустук сотунун табели көрүнүп турат. Ал эми бул жакта болсо Ысык-Көл Каракол шаардык соту, а бул жакта болсо Ысык-Көл облустук административдик соту. Мисалы ушул жердеги болуп жаткан процесстердин бардыгын монитор аркылуу көрүп, ушул жердеги иштер менен таанышууга болот. Фемида өкүлдөрү үчүн өзүнчө иш бөлмө каралып, бул да болсо алар жана жарандар үчүн түзүлгөн жагымдуу шарттардын бири экени талашсыз. Бул жакта болсо мамлекет кепилдеген юридикалык жардам реестриндеги адвокаттардын иш бөлмөсү экен. Саламатсыздарбы? Мен билишимче бул жакта жалаң жактоочулар, адвокаттар. Бул кабинет атайын мамлекет кепилдеген Енді уақытылы ғана отырамыз. Юридикалык жардам болот бул жакта, да? Ошондой болот. түсүндүрүп бересиздер. Бул имараттан атайын бизге юридикалык жардам кызматына бир кабинет бөлүнгөн. Бул кабинетте Каракол шаары боюнча адвокаттар отурат, график менен. Атайын графиктер түзүлөт, жана жарандардын укугун коргоо боюнча аларга консультация берүү боюнча, андан тышкары жана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүдө мамлекеттин эсебинен ушул кабинеттен жүргүзүлөт иш. Өлкөдө сот тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканы чындык. Сотторду аймактарга ротация кылуу, аларга шарт түзүп берүү, айтор санай берсек жасалып жаткан иштер көп. Башкы талап болгону бирөө, ал Фемида өкүлдөрүнүн калыс иштөөсү. Аталган жергиликтүү соттордун бир жерде жайгашуусу менен биз бир топ маселени чечкени турабыз. Маселен, курьердик иштерге байланыштуу убакыт менен каражат чыгымдары кыйла үнөмдөлүп, бирдиктүү терезе принциби аркылуу ыңгайлуу шарттар түзүлүп олтурат. Ошону менен бирге имарат заманбап лифт менен жабдылып, мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар, жалпы эле сот процессине катышкандар талапка жооп бере элек шарттар менен камсыз болот. Белгилеп кетели, өлкө тарыхында, кала берсе сот тутумунун тарыхында биринчи жолу сот адилеттик үйү биринчи жолу ачылып отурат. Мындай имараттар жакында башка аймактарда да ачылышы күтүлүүдө.
сот адилеттүүлүк үйүн Кыргызстан боюнча Жалал-Абад шаарында ачып атабыз. Ал жерде дагы бардык соттордун баары бир имараттын ичинде болот. Бул сот адилеттүүлүк үйүнүн эң негизги бир жакшы бир плюс жагы, ийгиликтүү жагы бул соттордун ичинде баягы почта менен баягы бири-бирине жөнөтүшөт да иш материалдарын. Мына ошолордун баардыгы бир имараттын ичинде болуп калат дагы, эч кандай мамлекеттен баягы акча чыгымдары сакталбайт эмичи. Мындан сырткары баягы соттордо пошлина жана мамлекеттик жыйым төлөнбөй калып турду атышпайбы? Ошентип кайра кайтарып турушты эле. Эми болсо ушул имараттын ичинде эле автомат менен төгүп, ошол жерден эле тапшырып ишин карата беришет. Сот адилеттик үйүнө көчүп келген Ысык көл административдик сотунун эски имараты мына ушул. Имараттын ичин президент Садыр Жапаров көрүп чыкты. Өлкө башчы ичин гана эмес, сырткы короосуна да көз салды. Подвалы да бар. Соттордун мурдагы имаратына жакында башка мамлекеттик кызматкерлер келип отурушаары каралган. Көл облустук административдик сот, ал имарат сиздердин балансыңыздарга өткөн турбайбы? Ооба, азыр өткөзүп берип атышат бизге. Ал жерге эмне болот? Ал имаратка Каракол шаардык налоговый службасы көчөт. Ал эми мурдагы салык кызматына тиешелүү бошотулган имаратты жаңы бала бакчага ылайыктап реконструкциялоо тапшырмасы берилди. Буга кошумча Каракол шаардык сотунун имараты шаар мэриясынын балансына өтүп, мурдагыдай кайра бала бакча калыбына келтирилмей болду. Сонун бекен. Ошентип бул жака Фемида өкүлдөрү чогулуп жатышат. Бүгүнкү тарыхый күндө бир чырк этип алышса, ашыкча болбос, туурабы? Берки жакта болсо президенттин сүрөтчүсү бул күндү эсте калаарлык сүрөт тартуу үчүн ыңгайлуу жайгашты. Так, келиңиздер, эме бир кадр кылып көрбөйлү, эме турсаңыздар. Бул күндөрү Аксай калктуу конушу коркунуч абалга кептелди. Туш тарабынан белгисиз куралчан адамдар тарабынан курчалып, жай тургундар барымтага алынды. Бул учурда ыкчам жана так операция маанилүү эле. Кыргыз армиясынын жоопкерчиликтүү операциясына куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон бардык министрлер жана алардын катарын толуктаган Баткен облусунун губернатору Абдикарим Алимбаев тынчсыздануу менен көз салып жатышты. Барымтадагы жарандарды аман эсен куткаруу кыргыз аскерлеринин башкы максаты. Бери жакта жоокерлер акырын келе жатышса, абадан тик учак менен аскерлердин экинчи тобу ыкчам жетип келди. Жыйынтык мыкты, жай тургундар аман куткарылды. Бул арада тоо кыркалары менен чет жакадан дагы мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөр кирип келди. Мындай абал өлкө коопсуздугуна коркунуч туудурат эле. Бул учурда жерден зооттолгон танкалар зуулдап жол алышса, абадан каз катар тиг учактардан аскерлер парашют менен секирип жатышты. Ары жактан душмандарды көздөй таамай ок чыгаруу чечими кабыл алынды. Көрсөтмө практикалык аракеттер кыргыз армиясынын даярдыгынын мыкты экенин айгин эле отурат. Буга кошумча соңку 2 жылда бул тармактын техникалык мүмкүнчүлүгү болуп көрбөгөндөй жакшырды. Бир гана мисал, быйыл бюджеттик каражатка биринчи жолу мобилдик зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Ушундай шартта биз аскер түзүлүштөрү менен атайын түзүмдөрдүн күжүрмөн даярдыгын ар дайым колдоп туруу үчүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн чыңдоо маселесине өзгөчө көңүл буруудабыз. Коргонуу жөндөмдүүлүгүбүздү чыңдоо максатында акыркы учурда заманбап курал-жарактарды, күжүрмөн техникаларды сатып алып жатабыз. Балыкчыдагы Эдельвейс окуу борборунда былтыр олуттуу өзгөрүүлөр болду. Дал ушул жерде борбордук оңдоо базасы негизделген. Эми бул жакта курал-жарактарды жана аскердик техниканы максатына жараша колдонууга даярдоо үчүн комплекстүү техникалык тейлөө жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлүп турат. Учурда президент Садыр Жапаров бул жактагы аскердик курамды талаш шартында уюштуруу, орноштуруу, ошондой эле санитардык кызматтар боюнча абал менен таанышып жатат.
Мамлекет башчысы курал-жарактын, аскердик жана атайын техниканын, жабдыктардын жана формалык кийимдердин үлгүлөрү менен таанышты. Ошондой эле дарылоо жабдуулар менен жабдылган мобилдик аскердик тала госпиталын көрдү. Дароо эле ордунан эле сразу чыгарат экенсиңер беренген да? Дал ошондой. Өлкө коопсуздугун бекемдөө коргонуудан көз каранды куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасы канчалык бекем, мыкты болсо, Кыргыз армиясы ошончолук күчтүү болоору бышык. Андыктан президент Садыр Жапаровдун соңку 2 жыл аралыкта дал ушул тармакты күчтөндүрүп жатканы бекеринен эмес. 4 март бул күнү Аларча мамлекеттик резиденциясы Фемиде өкүлдөрүн чогултту. Алар өз ишине калыс жана адилеттүүлүк менен эл арасында алкоого алынган сот тутумунун кызматкерлери президент бүгүн мыктыларды сыйлаганы турат. Өлкө башчыны Энесай жыйындар залынын босогосунан Жогорку соттун жана Конституциялык соттун төрагасы тосуп алды. Бир нече секундтан кийин азыр президент Садыр Жапаров кетип жаткан. Сот тутуму өзүнчө бир бийлик бутагы катары укуктук мамлекеттин эң маанилүү түзүүчүлөрүнүн бири болуп саналат. 5 март Кыргызстандын сот тутумунун кызматкерлеринин күнү менен куттуктаган мамлекет башчысы бүгүнкү күндө сот адилеттүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги шарттарынын бири болуп саналаарын билдирди. Айрым судьялар тарабынан кымбат баалуу кыймылсыз мүлк объектилери боюнча белгилүү бир тараптардын пайдасына багытталган чечимдер чыгарылганы тууралуу фактылар аныкталып жатат. Мындай мыйзамга каршы келген чечимдерди токтотпосок, алардын кесепети элдин тагдырына, жалпы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, келечек муундун коопсуздугуна терс таасирин тийгизери турган иш. Бул иш-чарага учурдагы сот тутумунун кызматкерлери менен бирге ардагерлер да чакырылган. Сот системасынын ардактуу кызматкери Чолпон Баекова учурдагы болуп жаткан реформаларды кубаттап, аны менен бирге азыркы сот кызматкерлери ардагерлерден да кеп кеңеш алып турса дейт. Ошондой реформаларды жаңылаганда бүт азыркы бул залда отурган соттор, андан мурдакы сот системада алардын баардыгы жаңы мыйзам менен конституция негизделген кандай иштеш керек баардыгын бир сыйра сабак берип дагы анан тесттерди өтө башташты. Бул тармакта эмгеги сиңгендердин арасында Баткен облустук сотунун төрагасынын орун басары да бар. Ага ыйгарылган сыйлык күтүүсүз болгонун жана жоопкерчилик 2 эсе күчөгөнүн айтты. Мисалы Баткен облусунда азыр роликтерде көрсөтүп атпайбы? Элдер сот тутумуна наазычылыгы жок, баардык ыраазычылыгын билдирип айтып атышат. Учурда сот тутумуна заманбап технологияларды киргизүү менен сот адилеттигинин ачык айкындыгын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга шарттар түзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров дагы жарандардын сотторго болгон ишенимин кайтаруу үчүн талбай эмгектенүү тапшырмасын койгон. Алдыда мусулмандар үчүн ыйык ороза айы жакындап келе жатат. Быйыл ажылык сапар үчүн Кыргызстанга Сауд Арабия королдугу 6110 квота бөлгөн. Буга байланыштуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров жана Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Замир Ажы Ракиев ушул апта башында президент Садыр Жапаровго алдыдагы Мекке шаарына ажылык сапарды уюштуруу иштери боюнча маалымат беришти. Былтыр билесиз 14 киши менен барып, ашыкча кишилердин исрапкерчилик болуп элдин акысынан бара берген 90. Мурда 100 киши бар. 2766 кишини алып барып, аман-эсен алып келгенбиз баардыгын. Эске салсак, буга чейин ажылык сапарды уюштуруу боюнча алешемдиктер орун алып, финансылык мыйзам бузуулар, коррупциялык фактылар болгону ачыкталган. Мамлекет башчысы алардын докладдарын угуп, алдыдагы ажылык сапарга даярдык көрүүдө мурдагыдай коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо өзгөчө маанилүү экенин баса белгиледи. Максатсыз пайдалануулар болуп кетпесин деген ойдо ушундай алдын алалы деп чакырып отурам да ошону. Уюштуруудан да ызы чуусу жок, уюштуруп беришибиз керек. Коррупциялык элементтердин баарын жокко чыгарыш керек. Анан колдон келишинче биздин жарандарыбызга арзан, ошо өзүңүздөр жана айттыңыздар го, 3-чү жактын учактарын алып отурабыз деп ошодон бул уруксат алып. Ал эң туура. Арзан да болду. Конкуренция болгондо ылдыйла тартпасын. Президенттин бул тапшырмасын кынтыксыз аткаруу үчүн Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ажылык сапарды уюштуруу боюнча атайын убактылуу штаб түзүлгөнүн билдирди. Быйылкы жылдагы дээрлик бардык иш-аракеттер бар конкурс аркылуу болуп,
коррупцияга байланыштуу нерселердин баардыгын өдөмөктүндөй адамдарга мындай түшүнүксүз болгон нерселердин баардыгы жокко чыгарылып, конкурс аркылуу кылганга жетишип, 30дан ашык баардык мамлекеттик органдардын тиешеси бар мамлекеттик органдардын, муфтияттын, алымдардын составында 30дан ашык киши убактылуу республикалык штаб түздү. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи ажылык сапардан келгендер ажы той өткөрүү сыяктуу ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери болуп жатканын айтат. Той топорду айтпай эле коелу, ошо ажыга умурага барып келип алып, ошол жака барып келген расходтон да көбүрөөк расходко өтүп алышты. Бул нерселерден тыйылалы. Ал жөн эле баягы ажыга барып келдим деген мактанчылык да болуп барат, Кудай сактасын. Ошон үчүн бул Аллага кылган ибадатты бир рия кылып, аны кайра жок кылып албайлы ар беребиз. Ошон үчүн андай нерселердин кереги жок. Президент Садыр Жапаров Замира Жаракеевке маркумду акыркы сапарга узатуу, ашын берүү жана башка каада салт иш-чараларда ашыкча ысырапкорчулукка жол бербөө максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкты элге түшүндүрүү боюнча активдүү ишти улантууну тапшырды.